Эфирде 23 октябрь алынған жаңалықтардың топтамы студияда. Дастан Исмаилов, саламатсыздарбы? Президенттің милдетін атқаруучу Садыр Жапаров Кыргызстанда президенттік жана парламенттик шайлоолор 2020 жылдын март айына чейин өткөрүлө тургандыгын билдирди. Тышкы иштери министри Руслан Казакбаев Россияга болгон иш сапарында реформа жүргүзүү үчүн экономикалык жактан жардам берүү маселесин көтөрдү. Кыргызстандын аймагында коронавирус боюнча абал дагы деле курч бойдон сакталууда. Соңку сутка ичинде 582 жаңы учур катталды. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Кыргызстанда президенттик жана парламенттик шайлоолор 2021 жылдын март айына чейин өткөрүлөт. Бул тууралуу президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров өзүнүн Telegram каналына жазды. Урматтуу кыргызстандыктар, эч кам санамаңыздар. Жасалып жаткан иштерибиздин баары элдин кызыкчылыгы үчүн болуп жатат. Эл 30 жылдан бери талап кылып, бирок максатына жетпей келе жаткан иштер сөзсүз ишке ашырылат. Бут тосуулар болбосо, баш мыйзам эл каалагандай кабыл алынат. Шайлоолор буюрса мартка чейин бүтөт. Парламент июнга чейин отурбайт. Кечээки мыйзамга запас убакыт алалы деп, реформалар июнга чейин бүтүш керек экендигин белгилеп коюштур. Кыскасы парламент июнга чейин отурат экен деп паника болбогула. 30 жылдан бери тили сайрап, бирок колунан эч нерсе келбеген. Эч бир алгылыктуу иш жасабаган саясатчыларга ишенбегиле. Баары жакшы болот. Эске салсак, 22 октябрда Жогорку кеңеш шайлоолордун мөөнөтүн жылдыруу боюнча мыйзамды колдогон. Андан соң документке президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров кол койгон. 23 октябрда Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин төрагасы Канатбек Исаев түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин башкы катчысы Багдат Амреевди кабыл алды. Алгач төрага Канатбек Исаев Кыргызстандагы акыркы окуяларга токтолуп, түзүлгөн кырдаал өлкөнүн демократиялык өңүттө өнүгүп жаткандыгынан кабар берерин белгиледи. Баарынан элдин пикири кымбат. Андыктан калктын талабы эске алынып, президентибиз өз ыйгарым укуктарынан баш тартуу менен кызматын өткөрүп берди. Муну менен катар Жогорку кеңештин төрагасы катары мамлекетти башкаруу укугунан баш тартканыма байланыштуу президенттин милдети премьер-министрге жүктөлдү. Өзгөрүүлөрдүн баары мыйзам чегинде ишке ашып, мамлекеттин туруктуулугу эске алынды. Мындан арда демократиялык багытыбызды чыңдоого жана парламентаризмди күчөтүүгө аракет кылабыз. Өз кезегинде кеңештин башкы катчысы Багдат Амреев Боордош Кыргыз элиндеги туруктуулук баардык түрк тилдүү мамлекеттер үчүн маанилүү экендигин билдирген. Аны менен катар экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү зарылчылыгын айткан. Республикалык штабтын маалыматына ылайык, өлкөдө 23 октябрга карата коронавирус менен катталгандардын жалпы саны 54.588-ге жетти. Кыргызстанда акыркы бир сутка ичинде COVID-19 илдетинин 582 жаңы учуру катталды. Алар Бишкек шаарында 63 учур, Ош шаарында 59, Ош облусу боюнча 127, Баткен облусу 113, Жалал-Абад облусунда 86, Нарын жергесинде 7 учур, Талас облусу боюнча 17 учур, Чүй өрөөнүндө 81, жана Ысык-Көл облусу боюнча 29 учур катталган. Акыркы сутканын ичинде Кыргызстандын аймагында дагы 324 бейтап сакайып чыкты. Өлкө боюнча айыккандардын жалпы саны 47.050-нү түздү. 23 октябрда Кыргызстанда дагы COVID-19 илдетинен 4 бейтап каза болду. Коронавирустун курмандыктары ушуну менен жалпы 1126-га жетти. Тышкы иштери министри Руслан Казакбаев Россияга болгон иш сапарында реформа жүргүзүү үчүн экономикалык жактан жардам берүү маселесин көтөрдү. Бул туурасында министрликтин маалымат кызматы билдирди. 22 октябрда Казакбаев менен Россиянын федералдык жыйынынын федералдык кеңешинин эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы Константин Косачев менен жолуккан эле. Анда өлкөдөгү окуялар тууралуу маалымат берип, учурда кырдаал турукташкандыгын, саясий процесстер мыйзамдык талаага кайткандыгын белгилеген. Аны менен катар Кыргызстан мындан ары дагы Россия менен стратегиялык өнөктөштүктү жана союздаш мамилени чыңдоого өзгөчө маани бере тургандыгын билдирген. Министр реформа жүргүзүү максатында экономикалык жардам көрсөтүү маселесин көтөрдү. Ошондой эле коронавируска каршы биргеликте күрөшүү, авиа каттамдарды толугу менен жандантуу, кызмат көрсөтүүлөрдү, товарларды жана эмгек ресурсун эркин жүргүзүү маселесин ортого салды деп айтылат маалыматта.
Өз кезегинде Россия тарап жогорудагы маселелерди стратегиялык өнөктөштүк жана союздаш мамилелердин алкагында чечүүгө көмөк көрсөтүү маанилүү экендигин белгилеген. 5-6 октябрда болгон башаламандыктан улам жогорку кеңештин имаратынын чыгыш тарабы өрттөлүп, ичиндеги бир нече бөлмөлөр зыянга учураган. Учурда эл өкүлдөрү өз жыйындарын Ала Арча мамлекеттик резиденциясында өткөрүп жатышат. Жогорку кеңештин имараты буга чейин дагы кыйроолорго учураган эле. Тагыраагы 2005 жылы Жоо Казын революциясында толкуган эл Ак үйдү басып алып, анда дагы бир топ зыян тарткан. Ал эми 2010 жылы апрель окуясында Ак үйдүн 7-кабатындагы бир канча бөлмөлөр өрттөлүп, ичиндеги буюмдар уурдалган. Анда оңдоп түзөө иштерине 380 миллион сом жумшалган. Быйыл болсо Ак үйдү оңдоп түзөө иштерине 450 миллион сом жумшаларын 22 октябрда президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун экономикалык жана финансылык маселелер боюнча кеңешчиси Акылбек Жапаров айткан эле. Ал арада жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев Ак үйдү оңдоп түзөө иштерине депутаттар дагы өз салымын кошуусу керектигин айтып чыкты. Ал ар бир кесиптешине өзүнүн иш бөлмөсүн оңдоону өз эсебинен жүргүзүүнү сунуштады. Ремонт маселеси боюнча токтолуп кетейин дедим эле. Өзүңүздөр белгилүү болгондой, азыркы учурда ошол биздин бюджетибиздин өтө тартыштуу болуп атат. Киреше жагына дагы маселе чоң болуп атат. Мына илдет учуруна дагы бир 30 миллиард сомдой киреше жактан азайтуу болгон. Азыр дагы мына акыркы окуялар дагы бир топ ушундай проблемалар жаратууда. Ошол эле учурда биздин өзүбүздүн эң негизги мамлекеттин кыла турган жумушу бул ошол пенсия, пособие жана бир топ айлыктарды төлөө жана ошондой эле мына тышкы карыздагы акчаны төлөй турган суммасы дагы аябай чоң да. Ошол эле учурда мына кечээ бизге белгилүү болду, өкмөт тарабынан 450 миллион сом ошол биздин Ак үйдүн ремонту, мындайча айтканда ошол депутаттардын отура турган кабинеттерин ремонттоо, аппараты турган жагын ремонттоо маселеси каралаттыр. Эми ошол жерде бир маселе жаралып калды. Ансыз деле өзүңүздөргө маалым болгондой, мына жөнөкөй 1-класстан баштап ошол жерде окуучулар, ата-энелер чогултуп өзүнүн классын ремонттойт, өзүнүн ичиндеги керектүү нерселерине баардыгы акчасын чогултуп мындайча айтканда кылат да. Бул жерде дагы эми маселе ошол кабинетте эмес, маселе ошол 450 миллион сомду үнөмдөп калуу болчу да. Эгерде ар бир депутат өзүнүн ошол кабинетин каалагандай мына ремонттоп алса, жанагындай компьютерларын, телевизорда бир топ ошол ичиндеги керектүү нерселерин өздөрү алып, өздөрү камсыз кылып койсо, бул жагынан караганда ошол жанагы көп кете турган акча үнөмдөнүлөт эле да. Быйылкы окуу жылында көптөгөн балдар аралыктан билим алып жатышкандыгына байланыштуу айрым өспүрүмдөр абалдан пайдаланып, онлайн сабактарга катышпай сабактарды өткөрүп, базарларда, унаа жуучу жайларда, тамак аш сатуучу жайларда жана башка жерлерде иштеп жатышат. Мындан улам Борбор калаанын мэриясы шаардын көчөлөрүн, сейил бактарын жана аянттарын, ошондой эле ири соода борборлорун текшерүү иштерин күчөттү. 1-май акимияты, Ички иштер башкармалыгынын жашы жетелек өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясы, социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын үй-бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмү менен биргеликте аталган жерлерди текшерип чыгышты. Бактыга жараша бир дагы кароосуз калган, иштеген өспүрүмдөр табылган эмес. Мындан кийин дагы балдарды коргоо боюнча рейдтер улантылмакчы. Шаардык мэрия мыйзамга ылайык балдарды тарбиялоо, багуу жана алардын коопсуздугу үчүн ата-энелер жооптуу экендигин айтып, ошондой эле балдардын эмгегин колдонууга тыюу салынаарын эскертти. Бишкектеги иске аянт октябрь айынын башынан тарта Кыргыз ССРнин Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин 1-катчысы Турдакун Усубалиевдин ысымы менен аталды. Буга байланышкан токтомду Бишкек шаардык кеңеши мындан туура 1 жыл мурда кабыл алган эле. Документте чечим 2020 жылдын октябрдан тарта күчүнө кирери айтылган. Шаар кеңешинин депутаттары бул чечимди бир добуштан жана эч кандай талкуусуз жок кабыл алышкан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети бир топ мамлекеттик органдын кызмат адамдары сурак жай имаратын курууда кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалангандыгын аныктады. Мекеменин басма сөз кызматы 23 октябрда тараткан билдирүүдө экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы, Бишкек башкы архитектура ишканасы,
мамлекеттик архитектура агенттигинин мамлекеттик экспертизасы, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттиги, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери тарабынан кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланылган фактылар табылды. 2019 жылдын документинде мыйзам талаптарын одоно бузуу фактысы далилденген. Айлана чөйрөнү коргоо жана экологиялык экспертиза жөнүндөгү мыйзамда сейил бактарда, скверлерде, турак үйлөрдө, жол жээгиндеги көрүктөндүрүү аймактарында имараттарды жана башка курулмаларды долбоорлоо, куруу, суу коргоо зоналарынын чегинде ага ылайык имараттарды долбоорлоого жана курууга тыюу салынган. 22 октябрда сотко чейинки өндүрүш кылмыш жаза кодексинин 320-беренесинин 2-бөлүмү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Азыркы учурда сотко чейинки өндүрүштүн алкагында аталган мамлекеттик органдардын кызмат адамдарынын арасынан мыйзамсыз иштерге катыштыгы барларды аныктоо боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүп жатат. Бишкек шаарынын билим берүү башкармалыгы мамлекеттик сатып алууларды тийиштүү тендер өткөрбөстөн жүргүзүп, анын кесепетинен муниципалитетке 30 миллион сомго жакын зыян келген. Бул туурасында УКМКнын маалымат кызматынан кабарлашты. 2011-2018 жылдары Бишкек шаарынын билим берүү башкармалыгынын жогорку кызмат адамдары жоопкерчилиги чектелген коомдун биринин өкүлдөрү менен жеңичинен сүйлөшүп алышкан. Алар лифт агрегаттарын даярдоо, жылуулук, электр энергиясын эсептөө приборлорун техникалык тейлөө, текшерүү боюнча кызматтарды сатып алууну жана ысык муздак сууну сынаксыз, тийиштүү тендерсиз ишке ашыргандыгы аныкталды деп айтылат маалыматта. Сотко чейинки өндүрүштүк материалдар кылмыш жаза кодексинин 320-беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик музейлеринин музей фондунан буюмдарды өткөрүп берүүгө тыюу салуу жөнүндөгү буйрукка кол коюлду. Музей буюмдарынын жана музей коллекцияларынын сакталышы жана уурдалышын алдын алуу максатында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик музейлеринин музей фондунан мекемелердин ички жасалгаларын кооздоо үчүн музей буюмдарын убактылуу пайдаланууга берүүгө жана көргөзмөлөрдү адистештирилбеген мекемелерде уюштурууга жана өткөрүүгө тыюу салынат. Тиешелүү буйрукка Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков кол койду. 24 октябрда Аралаш Мушташ дүйнөсүндө көптөн бери күттүргөн кармаш болмокчу. Анда UFC уюмунда жеңилбес атка конгон Хабиб Нурмагомедов наамын коргоп калганга аракет кылмакчы. Россиялык белгилүү мушкер Хабиб Нурмагомедов менен америкалык Джастин Геджи Абу-Дабиде өтө турчу UFC 254 турниринин алкагына беттешет. Кармашта мушкерлер кимиси чемпиондук курга татыктуу экендигин тастаташы керек. Абсолюттук мушкерлер чемпионатынын президенти Дана Уайт бул беттеш промоушендин тарыхында эң ири кармаш болоорун белгилеген. Жеке кармашуулардын кечеси UFC уюму пандемия убагында Абу-Дабиде салган Яс аралындагы комплексте уюштурулат. Бишкек убактысы боюнча турнир 19:00 башталат. Саат 21:00 болжолдуу карттын беттештери, ал эми түндө негизги кармаштар старт алмакчы. Ал эми Нурмагомедов менен Геджи Бишкек убактысы боюнча түнкү саат 1-де же 2-де беттешмекчи. Алдыда 24 октябрга карата аба ырайы тууралуу маалымат.
Ушул жана башка жаңылыктар менен 20-20 KG сайтынан жана ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчалардан тааныша аласыздар. Кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.